Kayserma. Kırgız aylı деп аталат. نسميها قرية قرغيزية. Биздин бүркүттөрүбүз атайын ата-бабаларыбыз атайын аңчылыкка чыкканда кичинекей баштан баштап чоңойтуп ушундай кылып куш таптаган. Бул кыргыз тайганы бул дагы аңчылыкка чыкканда дайыма колдонушат. Атay үйрөтүлгөн. Атay مدربين يعني من الصغر. бул حتى فيها بالفرو Burada kişki gezinden başlayıp dayarlanıp kuşlarga salınsa Hatay. Yaşı bulu var. Tamim bin Hamat Altani Katar'dan hoş geldiniz emiri. Ezelden sizdey konokon elimdin taza peyli. Hayrattu sadır padişah Katarlaşır serigi. Bugün da kuvatta bulu dostluktu karaçı kudaydın tögülüp durat merimi. Bu yaşlı sokup atkan çiğden bozuyun içine kalay turgan kılıp şunday kılıp taşlar menen jip menen baylap soğuşat bozuyun içi. Bul bolsa kilemlerdi ata-babalar üstünde kilemlerdi soktu. Katar memleketinde dagы men жаргылчакты көрдүм, ушундай болгон. Биздики аябай окшош экен. Ал эми бул бийгиз шырдактарды текшерип жүндөн жазылат, тура жүндөн, койдун жүндөн. Hani nefs من الخمس. Бул комуз деп аталат. يعني هدية له. هذه طريقة. Бул эми бизде каршылар жанагы бүркүттөр менен алган каршылар. بركة أصطادوا بالمصر. بالمصر. çok burkut alıyor. Топ сиздерде да бар. Биздин ошол улуттук аспаптар оркестрибиз, ырчыларыбыз, баатырларыбыз. Бул жакта ошол бул баатырлардын кийимдери, зооддору кандай жазылат көрсөтүп жатышат. Биздин усталарыбыз бүт бардыгын колго, мондай кылып ар бирин колго кесишет. Her bir kiyimcin özgöçölükten ушундай белгилери менен биздин улуттук таандык ою бар. Ал эми бул териден кесип, ар бир курларды, мондай кийимдердин баардыгын ушул Расул деген мурзабыз жасайт. Баардык жемелерди. Ал эми могул жерге токтоло кете турган болсок, биздин улуттук ат мингенде معهد يصنع بطريقة خاصة. الصوت هذا كل يعني معهد له خصوصية. Биздин сайма өнөрү өз моунда куштарды жасайбыз, куштарды атайын сайма менен сайбыз. اللوحات. Atın kimde? Adile. Adile. Atı kaç yaştasın? 5 سنوات. هذه حقك؟ Bu senin gibi değil. Baş giyimi o Baş giyim senin gibi. Бул жакта биз улуттук баш кийимибиз, элечек деп аталат. Бул турмушка чыккандан кийин ушундай элечекти келиндер ороп кийип жүрөт. Бунун узундугу 40 метр болот. Биз мондай кылып баланы 5ке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да чейин кепиндеп туруп ушуну менен узатышат да.